Эми 20 августтан тарта Бишкектеги автобус жана троллейбустардан нактылай төлөмдөр алынып, жүргүнчүлөр жол кирене карта менен төлөй баштайт. Биз сизге картаны кантип кайдан алыш керектигин жана аны төлөө процесси кандай жүргүзүлөрүн, ал үчүн кандай тариф колдонуларын түшүндүрүп беребиз. Сиз жол кирени мындай Тулпар карталары же болбосо Кыргызстандын бардык банктарындагы Visa жана Элкарт карталары менен төлөсөңүз болот. Мындан тышкары виртуалдуу NFC картасы, Тулпар жана Баланс, М-банк, Мегапей тиркемелериндеги QR сканерлүү аркылуу дагы төлөсөңүз болот. Биз азыр сизге карта менен жол кире төлөө процессин көргөзүп беребиз. Коомдук транспортко түшкөндөн кийин бардык автобус жана троллейбустарда дал ушундай орнотулган. Киргенде эле дароо картаны басабыз. Мына бул учурда жашыл күйөт, демек сиздин төлөм аткарылды дегенди түшүндүрөт. Эгерде сиз 2 же андан ашык адамга төлөй турган болсоңуз, картаны баскандан кийин аны 2 секундка чейин кармап турушуңуз керек болот. Себеп дегенде сиздин төлөм ашыкча аткарылып кетиши мүмкүн. Сиз төлөм кыла турган Тулпар картасы 3 категория менен берилет. Алар стандарттык, мектептик жана жеңилдетилген. Стандарттык көк карта бардык жүргүнчүлөр үчүн жеткиликтүү. Картаны Кыргыз поштасынын бөлүмдөрүнөн жана О, Мега, Билайн уюлдук операторлорунун кеңселеринен 50 сомго сатып алууга болот. Мындан тышкары автобус жана троллейбус айдоочуларынан 30 сомго сатып аласыз. Ага эч кандай документ талап кылынбайт. Экинчиси мектеп окуучуларынын картасы. Ал онлайн билдирүү калтыргандан кийин берилет. Онлайн билдирүүнү Тулпар карт чекит KG порталына кирип толтурасыз. Мектептик картанын да баасы 50 сом. Үчүнчүсү кызыл түстөгү карта. Ал ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, пенсионерлерге жана почта кызматкерлерине бекер берилет. Эми тарифтерге токтололу. Картаны алгандан кийин каалоочулар 680 сомдук стандарттык тарифке, ал эми окуучулар 240 сомдук тарифке кошулса болот. Бул электрондук 1 айлык тариф болуп эсептелинет. Демек, сиз 1 айдын ичинде картаны чексиз колдоно аласыз. Бул тарифти Тулпар тиркемеси аркылуу коштурасыз. Эгерде транспортко көп түшпөсөңүз, анда бул тарифти коштурбай эле койсоңуз болот. Андай учурда жөн гана балансты каалаган суммага толтуруп, жол кирени төлөй аласыз. Ар бир жол жүргөн сайын баланстан 11 сом кетип турат. Бул кадимки жол киренин акысы. Жолуңуздар шыдыр болсун.